Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги. Эки миң жыйырма биринчи жылы Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришүүсү менен Кыргызстанда саламаттык сактоо системасын модернизациялоонун жаңы этабы башталды. Өлкөнүн эгемендүүлүк жылдарында биринчи жолу инфраструктуралык өнүгүүгө, өлкө боюнча медициналык мекемелерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда. Президенттин жарлыгына ылайык Борбор калаада бардык 3-чү деңгээлдеги медициналык уюмдарды бириктирген жаңы медициналык шаарча куруу пландалууда. Аны ишке ашыруу менен бейтаптарга бир мекемеден экинчисине баруу зарылдыгы болбой калат. Бардык жардамдын түрлөрүн алар бир эле заманбап комплекстен ала алат. Бүгүн өлкөнүн бардык болуң бурчунда ири инфраструктуралык долбоорлор активдүү ишке ашырылууда. Курулуш аянттарында күн сайын иштер кайнап жатат. Жаңы корпустар салынууда. Инженердик тармактар тартылып, заманбап жабдуулар орнотулууда. 2025 жылы 38 саламаттык сактоо объектисинин курулушу жүрүүдө. Алардын 35 республикалык бюджеттин эсебинен жалпы суммасы 9,6 миллиард сомдон ашык каражатка курулууда. Дагы 3 объект эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен ишке ашырылууда. Бүгүнкү күндө 10 оорукананын имараты толугу менен бүткөрүлүп, элге кызмат көрсөтүүдө. Бул мамлекеттин саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүүдөгү системалуу мамилесин чагылдырган олуттуу масштаб. Улуттук долбоорлор бардык деңгээлде баштапкы медициналык санитардык жардамдан тартып, жогорку технологиялык борборлорго чейин камтыйт. Алсак, Ысык Көл облусунда көп тармактуу облустук клиникалык оорукананын, ал эми Ош шаарында 300 орундуу жаңы шаардык клиникалык оорукананын курулушу жүрүп жатат. Улуттук госпиталдын трансплантология борборунун курулушу активдүү жүрүп жатат. Ал органды көчүрүп отургузуу боюнча оор операцияларды жасоого жана илимий изилдөөлөр үчүн маанилүү борбор болот. Ошондой эле улуттук травматология жана ортопедия борборунун курулушу башталып, ага 3 миллиард сом бөлүнгөн. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жана Ананева айылында 100 орундуу 2 жаңы оорукананын курулушу жүрүп жатат. Бул мекемелер аймактагы миңдеген жарандарга заманбап жардам көрсөтөт. Баткен облусунун Ак Татыр айылында 50 орундуу оорукананын курулушу жүрүп жатат. Ош облусунун Ноокат районундагы Көк Жар жана Жаңы Базар айылдарында 100 жана 40 орундуу ооруканалар, ошондой эле Кара Суу районунда үй бүлөлүк медицина борбору курулууда. Нарын шаарында облустук төрөт бөлүмүнүн курулушу жүрүп, Актала районунун Кош Төбө айылында 20 орундуу жаңы оорукананын курулушу башталган. Мындан сырткары, Нарында облустук үй бүлөлүк медицина борборунун жаңы имаратынын курулушуна мезгил кутучасы салынып, курулуш иштери старт алды. Өлкөдө энелер менен балдардын саламаттыгын коргоо багытына чоң көңүл бурулууда. Бишкек шаарында 200 орундуу жаңы төрөт үйүнүн курулушу башталды. Бул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери борбордо курулган алгачкы төрөт үйү. Долбоордун наркы 420 миллион сомду түзөт. Жалал Абад облусунун Сузак районунда Алима Ташиева атындагы эне жана баланы коргоо борбору ачылды. Ал Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин колдоосу менен курулуп, президент Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылды. Таласта перинаталдык борбордук курулушу жүрүп жатат. Ал эми Ош облусу үчүн да ушундай борбор пландаштырылууда. Мындан тышкары, президент Садыр Жапаров жеке өзү улуттук эне жана баланы коргоо борборунун жаңы имаратынын пайдубалына капсула салды. Бул өлкөдөгү эң заманбап медициналык комплекс болот. Ушуну менен бирге өлкө боюнча үй бүлөлүк медицина борборлору жана фельдшердик, акушердик пункттар курулууда. 2024 жылы эле 50ден ашуун жаңы ФАП жана ондогон амбулаториялар ишке берилди. Алардын жалпы суммасы 300 миллион сомдон жогору. Түп районунда жана Өзгөн районунун Мырзаке айылында заманбап жаңы жалпы дарыгердик практика борбору ачылып, миңдеген жашоочуларга медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн арттырды. Бул долбоорлор мамлекеттик инвестициялар элдин жашоосуна кантип түздөн-түз таасир этип, саламаттык сактоону элге жакыныраак, заманбап жана натыйжалуу кылаарынын айкын мисалы. Инфраструктураны өнүктүрүүдө өнөктөш уюмдардын ролу да чоң. Туркиянын кызматташтык жана координация агенттиги, башкача айтканда ТИКАда олуттуу салым кошууда. Агенттиктин колдоосу менен Режеп Тайып Эрдоган атындагы Кыргыз-Түрк достук ооруканасы курулуп, бул жерде өлкөнүн бардык аймактарынан келген бейтаптар жогорку технологиялык кардиологиялык жардам алып, органдарды трансплантациялоо операциялары да жүргүзүлүүдө.
Дал ушул жерде 2024-жылы 2 аялга боор трансплантациясы ийгиликтүү жасалган. Ар бир жаңы объект бул жөн эле имарат эмес. Бул саламаттык сактоо системасынын потенциалын чыңдоого, жарандар үйүнө жакын жерде эле сапаттуу медициналык жардам ала турган келечекке жасалган кадам. Саламаттык сактоону модернизациялоо бул жөн гана курулуш жана жабдуулар эмес. Бул дарыгерлердин эртеңки күнгө болгон ишеними, бейтаптардын ыңгайлуулугу жана коомчулуктун жогорку деңгээлдеги ишеними. Бүгүн Кыргызстанда адамга багытталган заманбап жана технологиялык саламаттык сактоо системасы калыптанууда. Бул өзгөрүүлөрдүн баары президент Садыр Жапаровдун жеке колдоосу жана жетекчилиги астында жүргүзүлүүдө. Бул масштабтуу иш ден соолукка, келечекке жана кыргызстандыктардын бакубат жашоосуна болгон инвестиция. Кыргызстан ишенимдүү түрдө күчтүү, заманбап жана жеткиликтүү саламаттык сактоо системасына карай алдыга жылууда. Дени сак адам өнүккөн өлкө.